Президент Садыр Жапаровдун 27-31 июль күндөрүндө Жалал-Абад Ош облустарына жана Ош шаарына болгон жумушчу сапары аяктады. Мамлекет башчысы жумушчу сапарынын алгачкы күнүндө Жалал-Абад шаарында жаңы сот адилеттиги үйүн ачты. Ал өлкө боюнча экинчи сот адилеттиги үйү болуп калды. Бул жерде сот системасынын бир нече органдары жайгаштырылат. Мындан улам чыгымдар олуттуу кыскарат жана чечимдерди кабыл алуунун ыкчамдуулугу жогорулайт. Андан ары президент Садыр Жапаров Ош шаарына барды. 4 жаңы суу резервуарынын курулушунун жүрүшү менен таанышып, шаардыктарды бир айдын ичинде таза суу менен толук камсыз кылуу маселесин чечүүнү тапшырды. Мындан тышкары Ош шаарында мамлекет башчысы 1961 курулган, ошондон бери биринчи жолу капиталдык реконструкциялоо жүргүзүлүп жаткан Ахматбек Сүйүнбаев атындагы стадиондогу оңдоп түзөө иштери менен таанышты. Кошумча каражат бөлүп, жакынкы аралыкта стадионду реконструкциялоону толук аяктоо тапшырмасы берилди. Ош облусундагы жумушчу сапарынын экинчи күнүндө президент Алай районундагы Түштүк Батыш Бажынын Иркештам авто өткөрмө пунктунун иши менен таанышты. Бул жерде жалпы узундугу 3,4 чакырымды түзгөн 4 тилкелүү жолдун курулушу жүрүп жатат. Ал ушул жылдын май айында Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда меморандумга кол коюлгандан кийин башталган. Долбоордун алкагында ошондой эле узундугу 187 метр эстакадалык көпүрө куруу жана көмүр ташуу үчүн ленталык конвейер орнотуу каралган. Долбоордун аякташы менен Кыргызстандан Кытайга ленталык конвейер аркылуу көмүр жеткирүүгө жана өткөрүү пунктундагы жүктү жеңилдетүүгө мүмкүнчүлүк жаралат. Ошого жараша чек ара аркылуу товар агымын кыйла көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошондой эле президент Садыр Жапаров жумушчу сапарынын алкагында УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкы башкармагынын жаңы имаратын ачып, Ош облустук Төлөйкөн ипподромунун капиталдык реконструкциялоонун жүрүшү менен таанышты. Ошону менен бирге Ош шаарындагы Мырзабеков атындагы мамлекеттик педагогикалык университетинин жаңы имаратынын курулушун бүткөрүү тапшырды. Мындан сырткары Кара Суу районунда курулуп жаткан Евразия Групп индустриалдык логистикалык паркында болду. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети коррупция жана башка кылмыштар боюнча айыпталган адамдарды камактан бошотуу учурлары боюнча социалдык тармактарда жана интернет талаасында эки айча ойлор пайда болгондугуна байланыштуу комментарий берди. Атайын кызматтан билдиришкендей, кылмыш жаза процессуалдык мыйзамдардын милдеттерине ылайык кылмыш жаза сот өндүрүшүнүн жүрүшүндө коомдун жана мамлекеттин кызыкчылыктарын кылмыштардан коргоо камсыздалып, күнөөлүү адамдардын бети ачылып жана жоопкерчиликке тартылат. Ошондой эле материалдык зыяндын ордун толтуруу камсыз кылынат. Ушуга байланыштуу улуттук коопсуздук органдары тарабынан кылмыш иштерин тергөөдө кылмыш жасоонун себептерин жана шарттарын, зыяндуу кесепеттерин жоюуга, келтирилген зыяндын ордун толтурууга жана күнөөлүүлөрдү кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн иш боюнча чындыкты аныктоо тууралуу өзгөчө көңүл бурулат. Бул максаттарга жетүү жана УКМКга жүктөлгөн милдеттерди чечүү үчүн кылмыш иштери боюнча соттолуучуларга карата кылмыш жаза процессуалдык мыйзамдарда белгиленген тартипте жасалган кылмыштардын оордугуна жараша тергөөчүнүн өтүнүчү боюнча сот камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасын тандайт. Белгиленген максаттардын ишке ашышына жараша анын ичинде мамлекетке келтирилген зыяндын ордун толук толтуруу, айыпкерлердин тергөө менен кызматташуусу жана кылмыштын бетин ачууга жана башка адамдарды кылмыш жоопкерчилигине тартууга көмөктөшүүчү көрсөтмөлөрдү берүү. Ошондой эле айыпталуучуда медициналык кортунду менен ырасталган оорулары бар болсо, тергөө органдары тарабынан айрым учурларда сотко баш коргоо чарасын үй камагына өзгөртүү зарылчылыгы жөнүндө же кетпөө жөнүндө тил кат менен өтүнүч берилет. Ошону менен бирге УКМК коомчулуктун көңүлүн баш коргоо чарасын өзгөртүү жана айыпталуучуларды камактан бошотуу фактысы алардын эч кандай түрдө кылмыш жоопкерчилигинен бошотулбай тургандыгына бурууну зарыл деп эсептейт. Ал эми кылмыш иштери соттук кароонун жыйынтыгы боюнча өкүм чыгарган сот органдарына жөнөтүү менен логикалык жактан аягына чыгарылат. Мурда маалымдалгандай, УКМК тарабынан коррупцияга каршы күрөшүү иши улантылып, ага тиешеси бар адамдар мыйзамдын чегинде жоопкерчиликке тартылат. Кечээ 30 июлда Ош жана Жалал-Абад облустарынын аймагында 2 ирет жер титиреди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Кыргыз Республикасынын сейсмология институтунун маалыматына ылайык 30 июль күнү саат 16:20 Жалал-Абад облусунун аймагында очогунда күчү 3 баллга жеткен жер титирөө катталды. Жер титирөө Сузак районунун Кызыл Туу айыл аймагында, Аркыт айылында жана Кара Суу айыл аймагынын Кызыл Көл айылында 3 баллга чейин сезилген. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Ошол эле күнү саат 17:08 Ош облусунун аймагында дагы очогунда күчү 3 баллга жеткен жер титирөө катталган. Жер титирөө Каракылжа районунун Сарыбулак айылында жана Көл тилкесинде 3 баллга чейин сезилген. Такталган маалымат боюнча жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок деп айтылат маалыматта.
Жеңиш чокусун багындырууга чыгып, дайынсыз болуп жаткан альпинисттерди издөөгө 31-июлда Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 10 куткаруучусу тик учак менен 4100 метр бийиктиктеги түштүк эңилчек базасына жайгашышты. Куткаруучулар аталган лагерде климатка ыңгайлашуусу үчүн 2 күн болуп, андан соң 6000 метр бийиктикке көтөрүлүп жоголгон альпинисттерди издешет. Министрлик белгилегендей 4100 метрден жогорку бийиктикте абанын температурасы -20–30 градус суук болуп, жол кооптуу жана татаал болот. Альпинисттер Кыргызстандагы Аксай Travel туристтик компаниясы менен келишим түзүп 11-июль күнү Ысык көл облусундагы лагерге жайгашышкан. Ошол эле күнү алар жеңиш чокусуна жол тартып, 19-июль күнү акыркы жолу 6900 метрге жакын бийиктиктен байланышка чыгышкан. Ал эми 24-июль күнү спутник байланышы аркылуу туристтерге жардам керектигин билдирген координат келип түшкөн. Алынган координаттын негизинде Аксай Travel компаниясы 24-26-июль күндөрү ижарага алган тик учак менен издөө иштерин жүргүзүп, бирок ал жыйынтык берген эмес. Ал эми Өзгөчө кырдаалдар министрлигине 27-июль күнү Орусиянын жарандык коргонуу, Өзгөчө кырдаалдар жана табигый кырсыктардын кесепеттерин жоюу министрлигинен издөө иштерине көмөктөшүү боюнча расмий кайрылуу түшкөн. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Кариб деңизинде каза болушу мүмкүн делген кыргызстандык үй-бүлө боюнча маалыматты тактап жатат. Бул тууралуу аталган министрликтен кабарлашты. Кыргызстандын АКШдагы элчилиги Кариб бассейниндеги өлкөлөрдүн тиешелүү органдары менен окуянын чоо жайын тактап жатат. Тиешелүү жооп келгенде кошумча маалымат берилмекчи. Буга чейин Казакстандын жараны Жанат Шамиганов Current Time басылмасынын кабарчыларына кыргызстандык үй-бүлө менен болгон окуя тууралуу айтып берген. Ал АКШга мыйзамсыз жол менен бара жаткан топтун арасында кыргызстандыктар да болгонун айткан. Кариб деңизинен өтүп баратканда кыргызстандык жарандын баласы колунан түшүп кетип, анын артынан эне жана ата да сууга секирген. Ал эми суу кайыгы алардын артынан кайткан эмес. Социалдык келишим долбоорунун мыкты катышуучулары Бишкекке республикалык съездге чакырылат. Бул тууралуу Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев Жалал Абад облусунун Нокен районундагы социалдык контракттын катышуучуларынын конференциясында билдирди. Социалдык келишим долбоорунун алкагында 2022 жылдан бери 13 миңге жакын аз камсыз болгон үй-бүлө бюджеттен бөлүнгөн 100 миң сомго өз ишин баштаган. 1,5 жыл ичинде өлкө боюнча 26 миңден ашык жумуш орундары түзүлдү. Мал чарба тармагында 8,7 миңден ашык долбоор ишке ашырылууда. Айыл чарбасында 20 күнөзкана, 70 канаттуулар фермасы, 6 балык чарбасы, 118 бал челек ачылган. Өсүмдүк өстүрүү тармагында 120 долбоор ишке ашырылууда деп айтылат маалыматта. 2021 жылы президент Садыр Жапаров 2026 жылга чейин Кыргызстандын өнүктүрүүнүн улуттук программасы жөнүндө жарлыкка кол койгон. Анын негизинде социалдык келишим долбоору ишке кирген. Кыргызстандын 2 аймагында айыл өкмөттөрдүн саны кыскарып 240 миллион сом үнөмдөлдү. Тагыраагы административдик аймактык реформаны жүргүзүү боюнча пилоттук долбоор Ысык көл облусунун Түп районунда жана Нарын облусунда ишке ашырылган. Министрлер кабинетинин маалымат кызматы билдиргендей, Акылбек Жапаров Чопон Атада административдик аймактык реформаны талкуулоо боюнча облус башчылары жана район акимдери менен жыйын өткөргөн. Нарында 63 айыл өкмөт 27ге кыскарып 100 миллион сом жана Түптө 13 айыл өкмөт 5ке чейин азайып 140 миллион сом үнөмдөлгөн. Жыйында өкмөт башчы өлкөнүн бардык аймактарында административдик аймактык реформаны жүргүзүп, 1-ноябрга чейин аяктоо тапшырмасын берген айтылды. Кыргызстандын жогорку окуу жайларына абитуриенттерди кабыл алуунун 3-туру башталды. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинен билдиришти. Документтерди кабыл алуу 30-июль саат 8:00дон 2-август саат 14:00 чейин созулат. Белгилей кетсек, 26-июлда жогорку окуу жайларына абитуриенттерди тандоонун 2-туруна арыздарды кабыл алуу аяктап, 11598 арыз катталды. Анын ичинен 3886 бюджеттик негизде окууга, 7598 контракттык негизде окууга, жогорку окуу жайларда кабыл алуунун 1-турунда 26546 арыз катталып, анын ичинен 12902 абитуриент кабыл алынды. Эскерте кетсек, 2023-2024 окуу жылына карата жогорку окуу жайларына тандоо абитуриент онлайн автоматташтырылган маалыматтык системасы аркылуу 4 тур менен жүргүзүлөт. Абитуриенттер жогорку окуу жайлардын жайгашкан жерине барбай эле электрондук формада арыз бере алышат. Жылда спорт тармагына 950 миллион сом бөлүнүп келсе, 2023 жылга 1 миллиард 620 миллион сом каралды.
Бул тууралуу Алтынбек Максутов Спутник Кыргызстан радиосуна маек куруп жатып билдирди. Министрдин айтымында спортчуларга тамак ашы үчүн буга чейин күнүнө болгону 84 сомдон бөлүнүп келген. Быйыл спорт тармагына да жакшы көңүл бурулду. Бөлүнгөн каражат 80%га көбөйүп 1 миллион 620 миллион сомго жетти. Албетте, көйгөйлөр көп. Биз аларды четинен чечүүгө аракеттенип жатабыз. Чоң спорттук имарат курууга миллиарддаган каражат керек. Андыктан аны азыр дароо куруп салабыз деп айта албайм. Бирок майдараак спорт комплекстерине басым жасалат. Ошону менен бирге мурда спортчулардын тамак ашына күнүнө 84 сомдон гана бөлүнүп келсе, эми бул каражат бир нече эсеге жогорулайт. Ошону менен катар эле спорттук медицинага да көңүл бурулат. Куруучулар поликлиникасы спорт департаментине берилип, ал жердеги адистер атайын окуудан өткөрүлүп, мындан ары спортчулар менен иштешет. Ошондой эле эмереге керектүү жабдыгы жаңыланат. Бул үчүн 60 миллион сом каралууда, деди Максутов. Ал футбол талаасын жана ат майданын башка жакка которуп куруу боюнча инвесторлор изделип жатканын кошумчалады.